достор, сиздер дагы эле менин GIF оюнума катышсаңыздар болот. Ал үчүн болгону конкурсный баракчага катталыш керек жана 176 спонсорлорго жазылыш керек. Биздин эң башкы белек $5000. Жана күндө биз beauty box техникаларды ойнотобуз. Ал үчүн 21:00 күн сайын биздин конкурсный баракчага кирип, прямой эфирде көрүп турушуңуздар. Салам достор, MVC каналына жазылып жаткандыгыңыздар үчүн сиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүн болсо GIF оюну тууралуу сөз кылабыз. Негизинде блогерлер эмне үчүн GIFти уюштурушат, аларга абындан кандай пайда кала тургандыгы тууралуу кененирээк мен сиздерге айтып берем. Негизинде 1 миллиондон ашык подписчиктери бар блогер болобу же белгилүү ырчы болобу Инстаграмга кирсең эле сөзсүз түрдө GIF оюнун өткөрүп жаткан болот. Мындан блогерлер кошумча акча табышат. Бир GIF оюнудан орто эсеп менен айтканда бир блогер 1,5 миллион акча табат экен. GIF бул англискийден кыргыз тилине которгондо аксыз таркатуу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде болсо негизинен 3 тараптуу болот. Биринчиси блогер, бул кошумча акча табат, экинчиси спонсор, бул кошумча подписчиктер топтолот, үчүнчүсү жөнөкөй элдер, булар белек утуу үчүн атайын ошол блогердин айтканын жасашат. Блогер болсо GIF оюнун өткөрүү үчүн сөзсүз түрдө кошумча баракча ачат, ал жакта болсо бүт бардык правилалар жазылып турат. Бул жерде болсо эгерде сиз GIF оюнуна катышуу үчүн 20дан баштап 150, 160, 170 кишиге подписаться болушуңуз керек. Блогер болсо бир спонсордон 5000ден баштап 100 000 сомго чейин акча алат экен. Жана аларга алардын подписчиктерин көбөйтүп берүү үчүн атайын ушундай суммадагы акчаларды сурашат экен. Бул жерде болсо блогерге майда чүйдө белектерди алгандан сырткары 1,5 миллиондой акча өзүнө калат экен. Бул жөн гана мисалы бир спонсор 30 000 сом акча менен жазылган болсо, ага 30 000 подписчик топтолсо, ошондо бир киши 1 сом болуп калат экен да. Эгерде сиз дагы жөн гана Инстаграмдын колдонуучусу болсоңуз, анда GIF оюнуна катышып көрсөңүз болот. Бул жерде бүт баары сиздин өзүңүздүн бактыңыздан, бирок утуу өтө кыйын болот. 30 000, 40 000, 50 000 кишинин арасында бир гана киши ошол автомобилдин же болбосо чет өлкөлөргө путевканын же көп суммадагы акчанын ээси болот экен. Ошондуктан сиз дагы өзүңүздүн бактыңызды сынап көрүңүз. Бул жерде сизди эч ким алдабайт. Мисалы 100 000 1 миллион подписчиги бар блогер сизди эч качан алдабайт. Анткени ал дагы өзүнүн подписчиктерин жоготкусу келбейт, өзүнүн аудиториясын ар дайым сактап турууну каалайт. Ошондуктан коркпостон жөн гана катышып бактыңызды сынап көрсөңүз болот. Бул жерде бир гана минус жери, бул GIF оюну бүткөндөн кийин сиздин баракчаңызда сизге керексиз аккаунттар көп болуп кетет, аларды тазалоого туура келет. Ал эми болсо спонсорлор үчүн болсо бул жерде GIF оюну бүткөндөн кийин 50-70% подписчиктери подписка болуп кетет экен. Ошон үчүн ырчылар GIF оюнун уюштурганда, спонсорлорду издегенде 10 000ге чейин подписчиктерди кошуп беребиз деп сүйлөшүшөт экен. Бул жерде болсо спонсорлордон GIF оюн бүткөндөн кийин отписка болгондордон калганы где-то 8 000, 10 000нин тегерегинде адам калат экен. Ошондуктан эгерде сиз дагы мага окшоп GIF оюну эмне үчүн блогерлер уюштурганын билбей жүргөн болсоңуз, билип алдыңыз. Дагы кандай видеолор боюнча, кандай тема боюнча видео тартууну сурасаңыз, анда комментарийге жазып койсоңуз болот. Мен мүмкүн болушунча кийинки видеодо чыгарып бергенге аракет жасайм.